Анан Казангап түшкөн поезд жүрүп берди. Эки тарапта сүткө жуугандай ак боз тала. Сүткө жуулган ак боз тала бетке жабылып, түндө көрчү түш болуп калып жатты. Паровоз арылдап күүлөнгөн сайын кар тозоңдуу ак бороон бетке чаап, күйүп жаткан көмүрдүн жытына аралаш атам замандан берки калган кар жыты бешинеге уруп баратты. Казангап паровоздун айнегинен баш багып, ушул сары өзөктүн кышта ызгаар жайда ысык шамал абасын өпкөсүнө толтура жутуп, бу эрме чөлдүн кан тамыры өзүнүн кан тамыры менен түбөлүк бир тамыр экенин сезип баратты. Бул аймакта алынгандардын баардыгын кумбелге чогултчу. Баардыгын катар-катар тизип, аты жөнүн чакыртып, вагондорго бөлүштүрүп салып жөнөтчү. Ойдо жок иш мына ушунда болду. Казангап өз тобу менен вагонго түшкөнү шартылдашып баратканда кимдир бирөө кокустан колтуктап тартып калды. Асанбаев, Казангап. Асанбаев ким? Катардан чык, мага кел. Казангап буйрук аткарды. Асанбаев менмин. Документиңди алып кел. Туура экен, өзү тура. Мени менен жүр. Казангап алиги кишини ээрчип, станциянын ичиндеги аскер чогулчу жайга барды. Алып барып алып алиги кишинин айтканын кара. Асанбаев, сен болсоң кылчайбастан үйүңө кет. Аңдадыңбы? Аялдабай кайт. Түшүндүм, деди эчтеме түшүнбөгөн Казангап. Түшүнгөн түшүнүгүң болсо жөнө. Бул жерде бутка илешпе, башың бош. Жөнөтүп жаткан калың топ ызы чуунун ичинде Казангап эсин жыя албай калды. Оолу бошотуп жатканына бир кубанып алды да кайра жүрөгүн зырп эткизген бир сезимден улам дене боюн муздак тери басты. Ошондон муну билген соң топту жиреп сүзүп өтүп аскер чогултаар начальникке жетти. Ой, кайка жылынасың? Деп тыгылышып турган эл жаалап жиберди. Ашыккан иш меники, эшелонум жөнөп атыры. Ашыккан иш меники деп жиреп өттү. Махорканын түтүнү быкшыган, телефондору тынбай чырылдаган бөлмөдө стол кучактап отурган кишинин элдин баары жаалап турган экен. Казангап жулунуп жетип барганда тиги киши мырыя карады. Сага не керек? Не жумуш менен? Мен макул эмесмин. Неге макул эмессиң? Атамды ак жеринен айдап жиберишкен экен. Ал кулак эмес болчу. Кагаздарыңызды аңтарып көрүңүзчү. Атам орто чарба киши болчу. Токто, сага не керек? Атам жөнүндө мени согушка албай жатсаңар туура эмес. Эй, сен эмнеде былжырап атырсың? Кулак-сулак деп кайда унутулган кепти айтып, көктөн түшкөнсүп, өзүң кимсиң? Бороондулук Асанбаев деген болом. Начальник тез мени карап калды. Бай эле ошентпейсизби? Кулак-сулак, батырак, шатырак деп баш айлантың го. Сеники бронь тура, жаңылыштан чакырылыпсың. Темир жолчуларга тийбегиле, иш ордунда калсын деген жолдош Сталиндин буйругу бар эмеспи? Бар анда, бактың бар экен. Бирок ишти иштей бересиң, аңдадыңбы? Акшам болгондо жолоочулар жол арытаар аягына жакындагандай болушту. Жүргөн багыт кайрадан темир жолго жакындатып, нары өткөн бери өткөн поездердин вагондору айра тааныла баштады. Сары өзөктүн эрме чөлүндө поезд составынын оттору жылдыз курттай көрүнүп, чыгыштан батышка, батыштан чыгышка кербен тарткан паровоздордун доошу угулуп калып жатты. Бир кызыгы, алыстан караган көзгө тиги сызмада бараткан эшелондор оюнчук болуп көрүнөт. Кеч жууктаган сайын көктөмдүн табынан алган жарытпас жылуусу муздап, кара күйгүм катуулап басып келатты. Биздин бороонду деген тигине деп Казангап кол жаңсап, эки өркөчтүн ортосунда отуруп келаткан Эдигейге жанада тепеңдеп чарчай басып келаткан үкү балага көрсөттү. Аз калды. Азыр жетебиз. Анан Кудай буйрса эс аласыңар. Алдыда темир жол жаа болуп ийиле берген сырт үстүндө, теребелинде темир жолдон башка белги жок ээн талаада эрбейген 10 чакты кепеси бар айыл көрүндү. Темир жолдун запас жолунда семафордун ачылышын күтүп, бышылдаган паровозу башында состав турат. Айлана тегеректи карасаң башка көзгө такаат кылар белги жок. Жуурулушуп жондонгон майда чыбыр, ээн тала эрме чөл. Аралдын ээн жегинде чоңоюп өскөн Эдигей бу көрүнүштү көргөндө аң-таң болду. Көгүлтүр тартып дайыма карасаң көлбүп турган деңизи бар дүйнөдөн ушул тирүү жан байласа токтогус эрме чөлгө келдимби? Бу жердеги жашоо тиричилик көргөн күн эмне болот деп эс чыкты. Үкү бала жандай басып, Эдигейдин жип үзөңгүдө салпактаган шыйрагына колун тийгизди да бир азга кармай жүрдү. Ушул аракетин Эдигей, Кудай сактасын, өзүң ал кубатыңа келип тыңып алсаң болду. Калганын жашай көрөрбүз деген ой деп түшүндү. Кийин бүт өмүрүн жашап өткөрөр жерге жакындап калганын бир ойлонуп, бир ойлонбой экөө жакындап келатышты. Батар күн батты. Кара көгүмдү басып түн кирди да асманга жылдыз толду. Сары өзөктүн ээн тала эрме чөлүнүн төбөсүндөгү ээн асман эрме көккө жылдыз толду. Мына ушул маалда жолоочулар Бороондуга жетти. 2 аптадай Казангаптын үйүндө турушту, анан бөлүнүп чыгышты. Жол жумушчуларына делген күнүмдүк кепеден жай беришти. Мына ошентип экөөнүн Бороондудагы өмүр турмушу башталды. Жаңы тирликтин кыйынчылыгына карабай, Сары өзөктүн ээндигине көнө албай, алгач ээнсирегенине карабай, Эдигейге эки нерсе чоң кубат болду. Бири таза аба, экинчиси төөнүн сүтү. Абанын тазалыгын айтпа. Арылдаган жел аргысы бар атам замандан калган салты ошол бойдон.
Экинчисине болсо Казангап экингендин бирин Саганга берди. Биз катыныбыз экөөбүз акылдашып отуруп бул сөзгө келдик, деди Казангап. Өзүбүзгө сүт жетет. Ак боз башыл деп койгон каймал бар. Силер ошонун сүтүн саап ичкиле. Өзүңөр карап өзүңөр багып алгыла. Болгондо тиги сүт ботосун кууратпагыла. Катыным экөөбүз акылдашып силерди үй бүлөдөн бөлүп чыгарып жаткан соң ошол сүт ботону энчилеп бердик. Жакшы баксаңар ак жолтой ботонун артынан үйүр малдуу болорсуң. Кокус кетем деп сатып жиберсең жол киреңе жарар. Ак боз башыл ингендин ботосу болсо жонунда 2 томпогу бар. Көзү жалжылдаган кичинекей жаныбардын туулганына 2 апта толуп тура эле. Баарынан да ботонун көзүн көрүп боору ооругудай. Жаныбардын көзү ай, атасы калган баладай, энеси калган баладай жалдырай карап, балбылдай тиктеп турса эзилбеген жүрөк элжиреп кетчүдөй. Анан калса кээде энесинин тегинине тайраңдай чуркап, балдар тайлак, эки аягы айрак деп чычалатчу тайлак боло тургандай бото экен. Дагы бир кызыгы, энесинен алыстай түшсө кашаанын ичинде жүрүп бооздоп жиберет. Ошол сүт бото кийин мына бүгүнкү бороондуу Каранар болуп чыгарын анда ким ойлоптур? Бул Сары Өзөктүн аймагына атагы чыккан Каранар болоорун ким ойлоптур? Бороондуу Эдигей менен бороондуу Каранардын өмүрү тагдырлаш болот деп ошондо ким ойлоптур? Анда сүт бото аны багам деп Эдигей эртеден керели кечке убара. Ал согуштан мурда эле аралдын боюнда төө жаныбар менен жакындык жайы бар эле. Эми кыш кирип келатканда кичинекей Каранарды кулундай үртүктөп боорун жылуулап, кичинекей жабуу жаап, ороп тумчулап койду да ботосунун кебетесин карап алып өзү күлдү. Ийрек моюн, жаңы билинген экөркөш сымалы гана болбосо, бу жаныбарды эмне деп айтышка кызык. Жаз чыгып күн жылымдаганча тайлак ошол кийим менен жүрдү. Ээн талаа эрме чөлдө бооруна сыз өтпөсүн деген ой менен кичинекей Каранарды Эдигей ошол кышта ошентип багып чыкты. Ошол күздө Эдигей өзү да кубатына кирип, оңолуп келатканын сезди. Мурдагыдай баш айланып кетмей адаты калды. Кичине иштей койсо жан тери чыгып, кулагы чуулдап кетмей да акырындап кала баштады. Кыш ортосунда темир жолду күрт куруп калган күндөрү эл менен тең катар жол тазалоого чыгып жүрдү. Жаш эмеспи? Анын үстүнө табиятынан өжөр өскөн неме бара-бара кадимкидей тыңып, кечээ жакында эле араң аяк шилтеп жүргөнүн унутуп да салды. Акыры куйкул сакал доктурдун айтканы келди. Кээде көңүлү чак болуп турган учурда Эдигей ботосун ийрек мойнунан кучактай кармап, сылап-сыйпап эркелетип, тамашага чаптырып мындай дей берчү. Экөөбүз эмчектеш бир туугандай эле болуп калдык. Ак боз башыл инген энеңдин сүтүнө сен мынча турулуп калдың. Мен болсо контужиндин чабалдыгынан кутулдум. Кудай ушун менен биротоло куткарса болгону. Айырмабыз гана сен эмчеге күчөндүң. Мен болсом саап алып сүтүнө шубат кылып иштим. Кийин көп жылдар өтүп, согуштун кээри унутулуп, балдар өсүп өнүп мектепке окуп калган кезде Каранар бороондуу атка конуп, Сары Өзөктүн учу кыйрына даңкы таш жарып турган кезде бороондуу разъездинде өзүнчө суу чыгаргыч курулуп, суу ташуунун азабы да унутулган кезде Эдигей тунукелеп жаап заңгырата тамсалып, көп жылдан берки азап тозогунан кутулуп, турмушу кадыресе оңолуп калган кезде 3 сүрөтчү келди. Ошолор менен болгон бир сөз Эдигейдин эсинен көпкө чыкпай жүрдү. Фотокорреспондентпиз деп таанышты келгенүчө. Бороондо да мындай окуя эзели болбогон чыгар. Адамдын ич коюна кире калган, эрдерине тийбей эбиреп сүйлөгөн эмелер экен. Бороондо Каранарыңыз менен ээси сиздин сүрөтүңүздү баардык гезит журналдарга чыгарабыз. Атыңыз алыска кетет. Ошол үчүн биз атайы келдик деп өпкө көптүрүп салышты. Айлана тегеректеп бир топ кишилер карай бергени Каранарга жакпады. Азуулуу оозун чоң ачып, жин бүркүп бакырып, башын өйдө чулгуп, жанымы жайына койгула деп жаткансыды. Тээ келгендер буураңызды тынчытсаңыз экен, мындай тигиндей тургузсаңыз экен деп жаналдары калбай далбаслашат. Чогуу түшкөнүбүз дурус деп Эдигей ал ортодо бала бакыра катын калачтарды Казангаптын өзүндө чакырып эдиреңдеп алган. Фотокорлор ага каршы болбоду. Аппараттарын шаркылдатып тияктан да бияктан да тартып жатышты. Анан Каранарга баарын мингизишти. Ири мойнуна 2 бала, жонуна 5 бала, ортосуна Эдигей өзү минди. Каранар бакырып ордунан турганда Эдигей мурдун асмандата көтөрүп, мына бууранын күчүн көрүп алга дегенсип эдирейди. Эң мыкты бол деп сүрөтчүлөр муну да тартышты. Тегеректегендердин ызы чуу күлкүсүн айтпа. Андан соң сүрөтчүлөр Каранардын өзүн тартмак электеп сырын айтты. Тартсаңар тарткыла деп Эдигей терикпестен буурасын кармап берди. Сүрөтчүлөр бороондуу Каранарды туурасынан да, маңдайынан да, жакындан да оолактап да тартышты. Анан Эдигей менен Казангаптын жардамына таянып, бууранын боюн, өркөчүнө чейинки бийиктигин, көөдөн жоондугун, тулку боюнун узунун ченешип, баарын жазып алышты. Укмуш, бактериан деп суктана мактап жүрүштү. Гендер мыкты иштеген экен. Бактериандын классикалык тиби, көкүрөктүн кеңдигин кара, эң сонун экстерьер. Эдигей алан сайын көтөрүлдү.
Анан алиге түшүнүксүз сөздүн маанисин сураса, бактериан деп илимде эки өркөчтүү төөнүн эзелки тукумун айтат экен. Ошентип бактериан дегилечи. Болгондо да эң тазасы, алмаз. Азыркы ченемиңердин кереги барбы? Илимге эң керек. Гезит журналдарга бастырып даңкыңарды чыгарабыз дегени тим эле алдам сөз экен. Бирок жарым жылдан кийин Эдигей калың бандерол алды. Зоотехникалык факультеттерге арналган окуу китеби экен. Сырткы бетинде классикалык бактериан бороондуу каранардын бараандуу сүрөтү басылыптыр. Китепке кошуп деги эле көп сүрөт салып жибериштир. Арасында түстүү сүрөттөр да жүрөт. Ошол сүрөттөрдү карап отуруп, ал кез бир жыргал кез тура деп көңүл толот. Согуштан кийинки жылдардын азап тозок артта калган, балдар али балалыктан чыга элек, чоңдор ал күчкө жетип турган убагы, каарлык али алты кырдын ар жагында. Мына ошондой кызык учур эле. Эдигей агүнү бороондулуктарды чакырып кой сойду. Дасторкон толо тамак аш, арак шарап, көбүк черткен шубат, балыктын нечен түрү, атүгүл кызыл икра, коньяк да бар, колбаса, конфеттер, иши кылып дүйүм даам. Акча болсо болду да. Бирок баары жайнап турса көп деле сатып албайсың. Артык дүйнөнүн кереги эмне дегенденби? Анда көчмө дүкөн вагон келип турчу эле, эми изи сууду. Агүнү кенен кесири жакшы отурушту. Бороондуу каранар деп да ичишти. Анан сөздөн сөз чыгып отуруп алиге келгендер каранардын кабарын Элизаровдон угушканын билишти. Сарыөзөктө бороондуу Эдигей деген тамырым бар. Ошонун бороондуу каранар деген буурасы бар. Дүйнөдө андай келишкен буура жоктур деп Элизаров айткан тура. Кайран гана Элизаров. Адамдын асылы Сарыөзөктүн санжырасын билген улама, илимпоз адам эле. Бороондуга Элизаров келип калды дегиче үчөө маеги түгөнбөй таң атаар эле. Ошону эстеп айлык отурушта Казангап менен Эдигей улам биринен бири оозуна Сарыөзөктүн улама сөзүнө киришти. Бу ээн талаа эрмечөл Сарыөзөктүн төөлөрүнүн тукумун баштаган түпкенеси атактуу Акбоз башыл Акмая Желмаян инген тууралуу. Аны таптап минген ээси атактуу Найман эненин жомогун, Найман эне ушул эне бейитке коюлганын узун сабак улама кылып айтышты. Бороондуу каранардын аты теги кайдан экенин карачы. Бул илгерки жомокту гезитке жазып коюшса ажап эмес деп жоромол кылышты. Отурган коноктордун баары тегиз бул уламаны кунт коюп угушту. Бирок бул айтылгандын баардыгы тегеректе айтылып жүргөн аңыз болсо керек деп ойлошту. Элизаровдун ою таптакыр башкача эле. Акмая Желмаян туурасындагы улама сөз, ал өзү айткандай тарыхый бир чындыктын чагылышы болуусу абдан мүмкүн деген пикирде эле. Мындай улама кайып кептерди Элизаров дамамат кунт коюп угар эле. Өзү да талаа элинин оозунда жүргөн илгерки кеп сөздүн көбүн билчү. Меймандарды кечке жуук узатышты. Эдигейдин мартабасы балант болуп калган чагы эле. Анын үстүнө меймандарга кошулуп ичип талган. Ошол үчүн ойлонбой туруп Казангапка балп этире айтып салды. Айтылган сөз колдон учкан куш эмеспи? Казаке, чыныңды ач. Бу каранарды сүт ботосунда пенделик кылып мага берип салганыңа азыр ичиң ачышпайбы я? Казангап аны бир карап мыйыгынан күлүмсүрөп койду. Кыязы мындай сөздү күтпөсө керек. Анан ойлоно калып айтты. Баарыбыз эле пендебиздечи, бирок ата-бабалардан калган мындай заң бар. Мал ээси машаяк дейт. Буйруганы. Каранар сага буйруган экен. Азыр машаяк ээси өзүңсүң. Кокус башка бирөөнүн колуна түшүп келсе, ким билет кандай болмогун. Же тайлагында жайлап калат беле, же дааксы боорунан түшпөй, көзүнөн шоросу арылбай кор болот беле. Кудай сага буйруган экен. Кут болсун. Менин колумда мурдада не бир бууралар болгон. Аларда ушул эле каранардын энеси Акбоз башылдын ботолору болчу. Ошол балдарынын бирин мен сага энчилеп бергем. Кудай кут кылсын, жаныңа жолдош болсун. Ажанага айткан сөзүң бекер сөз. Айып бенде. Казаке, кечирип кой. Деп Эдигей байкабай айткан сөзүнө уялып калды. Анан баштагы сөздү улантып, Казангап дагы буларды айтты. Уламага караганда алтын инген Акмая 7 бото тууган экен. 4-өсү ургачы, 3-өсү эркек болуптур. Ошондон бери тукуму бүт бойдон ингени Акбоз башыл, буурасы кара башыл чыгып, жалпы түсү тору көрөн келет экен. Каранардын бу кейипте туулуп калганын жөнүндө ошондон улам. Акбоз башыл ингенден кара башыл буура чыкса эле, ал Акмаянын тукуму дейбир. Андан берки 200 жылбы, 300бү, 500бү, же андан көп жылдар өткөндүр, аны ким билсин, бирок Акмаянын тукуму үзүлбөй келатат. Бу бороондуу каранардай сырттан буура анда-санда чыга калышта ошо себептен. Мына эми, жолуң боло берди, каранар сага буйруп туулуптур. Баркына жетип асырап ал. Кийин каранар жетилип толуп, кыш шилдеде кирген маалы келди. Жанына киши жолотпой буркулдап, Эдигейди бушайман кылды. Караанын көрсөтпөй жумалап жоголуп кетчү болду. Ошондо же актап саларын билбей, же кишендеп кармап отуруштун айласын таппай, Эдигей ошол эле Казангаптан акыл сурап барды эле карыя дагы айтты. Өз эркиң. Жаным тынч болсун десең актап сал, атым алыска кетсин десең тийбегин. Чыдасаң 2-3 жыл күркүрөп кирет да, анан артыңан ээрчигидей жан шерик болот. Ушул акыл менен Эдигей бороондуу каранарына тийбеди. Ою барса да колу барчыда эмес, буура бойдон калтырды.
Бирок Каранар кирген кездерде жаны кашайып, жүрөгүнөн кан тамчылап кетчү болду. Бул кыйырда поезддер чыгыштан батышка, батыштан чыгышка байма-бай каттап турат. Темир жолдун эки тарап кыйырында эйин тала, эрмечөл, сары өзөк жатат. Гринвич меридианы сымал бул кыйырда алыс жакын аралыктын эсеби темир жолдон башталат. Поезддер чыгыштан батышка, батыштан чыгышка байма-бай каттап турат. Таң эрте камылганын баары бүттү. Ак кепиндеги Казангаптын сөөгүн кийизге ороп, күнгө көрсөтпөй башын чулгап, сызма менен бууп, трактор сүйрөгөн арабага салышты. Астын жумшактап, бир кат таарынды төгүп, анын үстүнө таза чөп төшөдү. Сөөгүктү жайына өз маалында коюп, кайра кечки дигерге жетпей келип калыш үчүн азыр көп буйдалбай жөнөгөндөр оң. 30 километр жерге барып, каада салты менен сөөгүктү жайгарып, кайра 30 километр жол тартыштыра алды да. Ошол себептүү Казангаптын карашы кечки ире-ширеде араң өткүдөй. Камылга бүттү. Кечетен бери өзү комдоп, ком үстүнө калың килем жаап жасанткан Каранарды жетелеп, бороонду Эдигей элди шаштырып жүрдү. Качан болсо ушулардын ыкшоолугу өтөт деп ичинен кыжынат. Түнү бою кирпик көзүн какпаса да, өңү кичине аза түшкөнсүгөн менен чыйрак ою бир жерде тыкан. Кырынып тазаланган көгөла сакал, көгөла каш Эдигей өзү да жасана кийинген, бутунда кырым өтүк, эки чөнтөк чу салаңдаган чийи баркыт галифе шымчан, үстүндө ак көйнөк, кара кемсел, башында салтанатка кийчү жаңы темир жол шапке. Көкүрөгүндө орден медалдары, атүгүл 5 жылдыктардын алдыңкысы деген значоктору жаркылдайт. Бу көрүнүшүндө ал салабаттуу да, бараандуу да. Казангапты көмчү Эдигей ушундай кейипте болбогондо кандай болмок? Буларды узатканы бороондулуктардын каары жашы бүт чогулду. Прицепти тегеректешип, жөнөр маалды күтүп турушту. Катындар чуу салып ыйлап жатты. Салтта бар беле жок беле ким билсин, бороонду Эдигей чогулгандарга кайрылып мындай сүйлөдү. Мына биз азыр Сарыөзөктүн илгертен арбактуу бейити болгон Эне бейитке жөнөп баратабыз. Бейиши болгон Казангап атанын жатаар жайы ошол. Ошо бейитке койгула деп өзү керес кылып кеткен. Эмне айтын ойлонгонсуп Эдигей саал токтоло калды да нарулады. Бейиши болгурдун бешинесине жазылган ичер суусу көрөр күнү түгөнгөн белем. Бу киши биздин разъездде туптуура 44 жыл иштеген. Бүт өмүрү ушул жерде өттү десе болот. Жаңы келгенде бу жерде суу чыгаргычта жок экен. Бир жумалык ичер сууну цистерналап алыстан тартып келип койчу экен. А кезде азыркыдай кар тазалагыч жана башка машина дегенин аты жөнү жок. Мына азыр өзү жаткан трактордой трактордун анда дайыны чыга элек. Ошого карабай а кезде азыркыдай поезддер тынбай каттап турушчу. Алардын өтөр жолу жайдыр кыштыр дайын таза болуучу. Казангап карыя бороондуга ак эмгегин калтырып кетти. Жакшы кишиле бейиши болгур. Аны баарыңар билесиңер. Анда эмесе биз жөнөйлү. Баарыңар тегиз бара турган көйлүк да жок. Барып кажаты да жок. Жолду кароосу таштап кете албайбыз. Биз алтоо болуп жөнөдүк. Пенделик милдетибизди ойдогудай аткарабыз. Силер бизди күткүлө. Биз келгенде өлгөндүн карашына чогулгула. Муну мен, мына Казангаптын уулу менен кызы турат. Балдардын атынан айтып турам. Эдигейдин оюнда жок болсо да, бу сүйлөгөнү өзүнчө бир аза күтүү митингисиндей болуп калды. Ошону менен жөнөп беришти. Бороондулуктар прицепти узата ээрчип айылдан чыгарып коюшту да, чакан караан топ болуп кала беришти. Калып калышты. Айзада менен Үкүбаланын кошогу бир далайга угулуп барды. Кошогуну кулактан топ караан үзүлгөнчө алтоо темир жолдон оолактап Сарыөзөктүн эрмечөлүнө тереңдей баштаганда бороонду Эдигей жеңилдене дем алды. Эми алтоо өзү менен өзү болуп, эмне кылышты ал өзү билер кез келген эле. Сарыөзөктүн айдыңын күлгүн сары түскө боеп күн жайылып келатты. Талаа бети али сыдырым салкын, жүдөбөй жол жүрөр дал ушул маал. Кучакка баткыс кең дүйнө, кол жеткис көктө эки айры куйрук канага алгып жүрөт. Же андан мындан аяк астынан быр этип торгой учуп, капилет чочуган баренде канаттарын дирилдетип ийет. Жакында бу барендилер да кетет. Кар бир жааганда топ-топ болуп учуп, булар да кетет деп ойлонгончокту. Эдигейдин көз алдында алгачкы балпылдап эрип жааган кар, ошол чаарала дүйнөдө учуп кетип бараткан барендилердин топ-тобу тартыла берди. Топ-тобу тартыла берди. Анан алиги түнү темир жолдон жоолуккан түлкү түштесине. Бир жерде жойлоп ээрчип келатпасын деп астыртан эки жагын каранып койду. Анан дагы ошол түнү Сарыөзөктүн үстүнөн албыртап от куйруктуу ракетанын түнкү асманга учканын эстеди. Дайынсыз келген элестерге өзү таң калып, кайра өзүн зордоп унуткарды. Жолдон алыс, ойдон башка эрмек жок болгондо да, мындай күндө мындай ойлорду ылайык көрбөдү. Эне бейитке карай жол баштап, Каранардын үстүндө алчылана отурган бороонду Эдигей барат алды да. Улам жүрө түшкөн сайын дене бою жазылган Каранары арышын кең таштап, маң-маң басат. Мал менен боор бир адамга ушу тапта Каранарды каптал туштап окчунураак туруп караса, бууранын жүрүшү өзүнчө көркөм.
Түпкүчтө ийилген бакубат моюндун учундагы башы кыймыл этип койбостон, толкундуу талаанын үстүндө каалгып сызып бараткан сайт. Тарамыштуу, сөөктүү, узун буттары жер өлчөмүн бир калыпта эсептеп, тез кыймылдуу, жуушаң өңдүү аба кыркып барат. Эдигей кыргыйдай болуп койуп, эки өркөчтүн ортосунда катырып салгандай. Каранарынын камчы салдырбай жүргөн адымына, бурган жакты тез кабылдаган сезимдүүлүгүнө корстон. Көкүрөгүндөгү ордендер менен медалдары күн нуруна чагылышып жаркылдап, зыңгыр-зыңгыр үн салат. Анткени Эдигейге жолтоо эмес. Артында прицеп сүйрөгөн Беларусь трактору келатат. Кабинадагы жаш тракторист Калыбектин жанында Савичан отуруп келет. Түндө кайдагы бир радио маңбаштар жөнүндө дагы бирдемелерди кайбырап отуруп ашкере ичип алганга шылкыйып, айласы куруп келатат. Үн жок, сөз жок. Оордогон башы арадан бери шалактайт. Көз айнегин сындырып албаса болгону дейт Эдигей. Прицеп арабада Казангаптын сөөгүнүн жанында отурган күйөө баласы бу отурушу капалуу. Күндөн көзүн ача албай жүлжүйө тиктеп, анда-санда эки тарабын каранып коет. Сандан чыккан аракеч бу жолу кишичилигин көргөздү. Оозуна бир тамчы албады. Ар ишке колгабыш кылып, камчомду көрүшкө кош аралашып, сөөктү ийине салып кошо чыгарышты. Эдигей учкаштырып алайын десе болбоду. Жок деди ал. Кайнатамдын жанына эле отурам. Соңку жолуна аягына чейин узатып барайын. Мунусу Эдигейге да борондулуктарынын баарына жакты. Жолго чыкканда ыйлагандардын ичинен катуу үйгөн да ушул болду. Кийизге оролуп, прицепте жаткан сөөктү жөлөй кармап эчкирип ыйлады. Ким билет, балким эсине келип, ичкенин таштап коёр. Айзада менен балдарынын бак ачылбас беланда, деп Эдигей ичинен үмүттөнүп алды. Чачылуу килем жабылган буурачан киши баштап, элсиз ээн чөлдө бараткан бу таң калыштуу көчтүн эң артында дөңгөлөктүү Беларусь экскаватору келатат. Кабинасында Эдилбай менен Жумагалы. Бакене бойлуу ынды кара Жумагалы трактор экскаваторду айдап баратат. Бу машинени ал ар кандай жол иштерин айдачу. Борондуга келгенине да аз эле болду. Туруп алып калабы же куйругун шарт түйүп бир күнү кете береби, анысы азыр белгисиз. Жанында отурган Эдилбай Куркут андан ийин улаш бийикте. Жолду катар экөө бирдемелерди тынбай сүйлөшүп жүрүп отурушту. Оспандын жакшылыгында унутуп коюу болбос. Разъездеги бар техниканын баардыгын сөөк коюуга бөлүп берип, жумшаган ошол. Ушунча алыс жайга алып барып кетмен күрөктөн 4-5 киши качан көр казып бүтөт, качан коюп бүтөт, анан кайра качан кайтып келет. Бул иште техникасы иш жүрбөс деп жаш начальник туура ойлоптур. Оболу бул сунуш Эдигейге көп жага бербеди. Кишинин өлгөндөн соң жатаар жайын кол менен бүтүрбөй, экскаватор менен оюп салыш деген шумдук ойго келгис жорук эле ал үчүн. Ошол үчүн Османдын маңдайында ал кабагын карыштырып, кыжаалат болуп отурду. Бирок Оспан жолун таап абышканын андырды. Эдике, мен сизге иштин оңоюн айтып жатырам. Көңүлүңүздө кир калбас үчүн обол мурда күрөктөп казгыла. Анан экскаваторго кезек берсеңер, ал 2 саатта чуңкурун оюп берет. Анан кайрадан өзүңөр киришкиле казанагын өз колуңар менен ойгула. Ошентип убакытты утасыңар, салты да бузбайсыңар. Мына азыр Сары Өзөктүн чөлүнө тереңдеп бара берген сайын Эдигей Оспандын акылын туура көрүп баратат. Ушул акыл өз оюна кирбегенине кайра таң калат. Рас эле эне бейитке жеткенде ушуну этиш керек. Көрсөнөн ылайыктуу жай таап, оболу өздөрү күрөктөп баштап берсе, жүлгөс түшкөн соң экскаватор чуңкурду ойдогудай кылып чукуп бербейби? Анан кыбылага башын караткан казанакты өздөрү кол күрөк менен келиштире оюп алышпайбы? Иштин тездиги да оңу да ушул эмеспи? Ушулой менен алар Сары Өзөктүн кыйырына бет алып, адырмактуу жерлерде биресе белден чубалып көрүнүп, биресе койго жетип кетип, түзгө чыкканда кайрадан топ караан болуп, көз учунда алыстап баратышты. Алдыда буура минген боронду Эдигей, анын соңунда прицеп тарткан дөңгөлөктүү трактор, прицептин соңунда тумшугуна бульдозер күрөгүн байланган, артына жер челгич чөмүчүн асынган, коңуз кебетелүү колу буту тарбайган Беларусь трактор. Артта көрүнбөй далдада калган разъездге дагы бир жолу кылчайып алып, тракторлордун соңунда сары дөбөтү жолборста жортуп келатканын көрүп, Эдигей таң калды. Бу качан ээрчип алды экен? Баракелде. Борондудан чыга жөнөгөндө көзгө чалдыккан жок эле. Ээрчип аларын билгенде байлап салбайт беле. Фой-той. Качан болсун Каранарды комдоп минип Эдигей жөнөөчү болгондо кайдан жайдан жете келип ээрчип алат. Бу жолдо ошенткен тура. Мейли деди Эдигей. Кайра айылга кубалоого кеч болуп калды. Муну кубалайм деп жолдон калмакпы. Ээрчисе ээрчи берсин. Ээсинин оюн сезе койгонсуп жолборс тракторлорду оозуп өттү да, Каранардан алдыраак капталда жандай жортуп алды. Эдигей камсын тап берип көрсө, тигилит көңүл буруп да койбоду. Эми кеч болуп калды дегенсип жортуп бара берди. Көрүстөнгө жолотпогудай бул итте не жазык. Кең төш, саксагай жоон моюн, эки кулагы кесилген, көз карашы жоодур жоош, бу сары дөбөттүн сымбаты да өзүнө жарашыктуу, көзгө чүмдүү. Эне бейит жолунда Эдигейдин оюна эмнелер гана келип кетпеди.
Жер кыйрынан мезгил өлчөп күн улам көккө көтөрүлө берген сайын өткөн өмүр, болгон жашоо, көргөн күндөр ойдон сызылып өтө берди. Казангап экөөнүн жаш кезин эстеди. Анда экөө тең күчкө толуп турган чак. Башкалар разъездге келди кетти жумуштар болсо, ал экөө Борондунун туруктуу негизги күчү болчу. Кээде экөө күн түн тыным албай иштеген күндөрү да болгон. Анткени темир жолдун ал экөөнө тапшырылган бөлүгүндө ар кандай иштер чыга берчү. Эми ал туурасында жарый айтсаң жаштар күлөт. Өз өмүрлөрүн өздөрү куру бекер куруткан картаң айбандар деп күлөт. Көздөгөн максатыңар тапкан пайдаңар кайсы деп күлөт. Рас эле. Максатыбыз кайсы эле? Демек көздөгөн максат болгон экен. Ал үчүн өмүр куру зарпталбаган экен. Бир жолу темир жолду күрткө иштеп калып, Казангап экөө 2 сутка тынбай иштеди. Түнкүсүн жарык болсун деп паровоз айдатып келип, жарыгын күйгүзүп коюшту. Кар токтобой жаап турат. Борошо басылбай уруп турат. Суук деп коюш жетишпес. Бети колдору кара көк болуп шишип чыккан. Паровозго чуркап чыгып, отуна 5 мүнөт жылынышат да кайрадан баягы сарызөктүн түгөнбөгөн түйшүгү. Ал ортодо жарык кылып турган паровоздун өзүнүн дөңгөлөктөрүн жаба кар басып калат. Жан келген жумушчулардын үчөөсү бир түн өткөндө эле кол шилтеп четке чыга беришти. Биз камактагыларча жокпузбу? Аерде жа дегенде түнкүсүн уктатат го деп, ооздоруна келген балит сөздөр менен сарызөктүн жашоо тирилигин тилдешти. Ошентишти да эртеси поезддер жүрүп калганда алгачкысына жабышып кайра кайрыла. Эй кеңкелестер, муз тиштегенче муну тиштегиле деп боктоп кетишсе болобу? Күнүмдүк келгендер мазактап кеткенден деле эмес, жөн эле жанга шайгандан ошо күрткүнүн үстүндө Эдигей Казангап экөө мушташа кеткен. Рас ошондой да болгон. Түн эле алдан тайып баратышат, иш бүтөр эмес. Кар борошулуп, ызгаар өчөгүшткөн иттен бетер этек жеңге жабышат. Корголоор ырк жок. Паровоз ысык буусун чыгарып берсе, анысы жылытпай эле туман боло калат. Жарыгы күйгүмдөп карайлайсың. Жанагы 3 келген кол шитеп кетип калган соң, Казангап экөө гана төөгө чийне сүйрөтүп, жолдун карын тазалап жатышты. Бир чоң чийнеге 2 төө кошулган. Ал байкуштар да бу тозоктун боронуна калчылдап чийне тартпайт. Жолдон четтеги кар төөнүн капталынан Казангап 2 төөнү буйладан жыра тартып, арттан Эдигей шапалак менен сабайт. Ошентип түн жарымына чейин алып урушту. Анан төөлөр карга чөгүп алышты. Урмак турсун өлтүрсөң да тургудай эмес. Кандай эле? Күн басылмайынча ишти токтото турбаса болор эмес. Шамалдан калкаланып экөө паровоздун далдаасында турушту. Казаке болду го. Паровозго кирип отура туралы. Күн ырайын күтөлү, деди Эдигей тоңуп калган колгаптарын бири-бирине ургулап. Күн ырайы ушу турганы турган. Баары бир жол тазалаш биздин мойнубузда. Жүр, күрөктөйл, бекер турушка акыбыз жок. Ой, биз эмне айбанбызбы? Айбандар чейинге кирип кетишкен. Айбан мына сенсиң, ата бабаңды, деп Эдигей Казангапты кулак түпкө коюп калды. Киши өлүп кетсе да сага баары бир тура. Ага чейин өзүң өлөрсүң. Анан ал экөө канжалашып салгашып калышты. Паровоздун качагары ыргып чүп ажыратканы ажеп болду. Казангап ошондой адам болчу. Азыр андай таппайсың. Азыр Казангаптар жок. Мына, акыркысын көмгөн алып баратабыз. Жер алдына жашырып берип коштошоор сөзүңдү айтасың. Ошону менен оомин. Муну ойлоп алып Эдигей унут боло баштаган Куранды эсине салды. Сөздөрдүн тартибин, кыраатын иштен кайрып баратты. Курандын сөзү Кудайга арналган. Туулуу менен жок болуу, өмүр менен өлүм ортосундагы жарашкыс, карама каршылыкты адам аң сезиминде жараштыруу үчүн көзгө көрүнбөгөн, көңүлгө илинбеген Кудайдан жардам суранат. Куран ошол үчүн жаралган окшобойбу? Туулмак жалган, өлүм ак кылып, эмне үчүн мындайча жаратып койгонсуң деп кыйкырсаң да Кудайга жетпесиң анык. Түбү жок дүйнөнүн башынан бери адам ушуга макул болбой, бирок аргасыз моюн сунуп келатпайбы? Ошол эзелтеден бери Куранда айтылып келатат. Айтылгандагы мааниси пенде куру бекер кейиш кылбасын, азап тартпасын, моюн сунсун дегени турбайбы? Жышлап тазаланган чулуу алтын сыңары, 1000 жылдап калыпка салынган бу Куран сөз маңызын, ой нагызын чогултуп, өлгөндүн үстүнө тирүүнүн акыркы айтаар сөзү болуп калган турбайбы? Салт ошол. Анан Эдигей дагы ойлоду. Кудай барбы, жокпу? Пенде көбүнесе жанына күч келгенде гана Кудайды эстейт. Мунусу натура кыязы. Ошондон улам жаны оорубагандын Кудай менен иши жок деген сөз калса керек. Эмнеси болсо да Куранды биле жүрүш барс. Артында келаткан жаш жолдошторун карап, Борондуу Эдигей өзүнчө кейит. Булардын бири да Куран билбейт. Кийин бири-бирин эмне деп көмөт. Кош жолдош, сен дайыма эстеп жүрөбүз деп, жада бирдемени былжырап коюп тарап кете беришеби. Бир жолу облустук шаарда өлүм үстүнөн чыгып калып, Борондуу Эдигей жанынан түңүлгөн. Көрдүн башында эл чогулуп, арасындагы Эдигей бир жыйналышка катышып тургансыды. Табыттын башына улам бир киши чыгып, кагазына жазып алганын окуп берип жатты. Бу маркум ким болуп иштеди эле, кандай кызматтарда жүрдү эле, кимге кантип кызмат өтөдү эле деп бүтүшүп анан өлүктү көп, көрүн гүл менен бастырып салышты.
Ошончо кишинин бири да бу жалган дүйнөдө өмүр жалган, өлүм ак экенин, Куранда ушинтип айтыларын, ушу тирүүлүк менен өлүм туурасындагы кемеңгер ой атам замандан бери адамдын аң сезимине сиңип, орноп калганын бир да бирөө оозуна алып, жакасын карманбады. Бизде мурда дүйнөдө эч ким өлбөгөндөй, ал өлгөндөн соң дагы өлүм боло бербегендей нестейишип, тобо кылган жан болбоду. Бечаралар өздөрү түгө өлбөчүдөй карап туруп акка каршы сүйлөштү. Бул эми өлбөс болуп калды дешти. Буларга караганда илгеркилер чынында жалган дүйнө, чын дүйнө деп бекер айткан эмес тура. Мына эми чын дүйнөгө кетти дешти эмес беле. Эдигей жер оңотун, жол багытын жакшы билет. Анан калса заң кайган бороонду каранардын үстүнөн алда кайдагы аралык алаканга салгандай көрүнөт. Энебейтти багыттап Сары Өзөктүн чөлүндө Эдигей жолду төтөлөп салып баратты. Кээде гана арттагы тракторлорго ыңгайлап, аңды дөңдү буйтап өтөт. Жол жүрүш ойдогудай. Катуу да эмес, жай да эмес. Бир калыпта жүрүп отуруп, азыр жолдун 3-төн 1-ин өтүп калышты. Ээсинин темингенинен тартып, ар бир кыймылын даана сезген бороонду каранар калыбынан жазбай маң-маң желип келатат. Артта прицептүү трактор тытрап, анын соңунан Беларус экскаватор калбай ээрчип алган. А бирок алдыдан ойдо жок жагдай туш болор. Түшкө киргис иш болсо да, ал жагдай менен Сары Өзөк космодромунун көрүнбөгөн, билинбеген байланышы болор. Дал ушул сагатта конвенция авианосеци өз ордунда, Тынч океандын ошол эле районунда, так айтканда Алеут аралдарынын түштүгүрөөк жагында, аба аралыгы боюнча Владивосток менен Сан-Францисконун так ортосунда турду. Океанда аба ырайы өзгөрүүсүз, түшкө чейин учу кыйырсыз суу бетин жылтылдатып күн ачык тийип турду. Көк жээкке көз жеткидей айлана теребелден атмосферанын өзгөрүлбөшүнө тиешелүү эч кандай шек шыба байкалбады. Авианосецтин өзүндө болсо баардык кызмат чымыркана иштеп, кандайдыр бир окуяны күтүүдө. Баары ар кандай ишке даяр, ич арада бирдемеден күдүктөнүүгө эч себеп жок болсо да, авиаканат жана ички коопсуздук тобу да ардемеге дайым болуп турду. Күдүктөнткөн себеп ичте эмес, космостун чегинен тышкары жактан күтүлүүдө. Паритет космонавттардын Токой Төш планетасынан трамплин орбитасы аркылуу конвенциянын бортуна жиберген кабары бир башбордун жетекчилери менен бөтөнчө полномочиялуу комиссиянын мүчөлөрүн дүрбөлөңгө салды. Айла кетип алдасташкандыктан эки тарап оболу өз бетинче айрым кеңешме куруп, ал кеңешмелерде ар бир тарап өзүнүн кызыкчылыгы менен позициясында башка түшкөн акыбалды талкуулап, андан кийин гана жалпы чогулушка жыйналышмай болду. Токой Төш планетасында жер чегинен тышкары турган дагы бир цивилизациянын ачылышы туурасындагы адамзат тарыхында прецеденти болбогон бул кабарды дүйнө аали биле элек. Атүгүл эки тараптын мамлекеттери да болгон окуя жөнүндө жашыруун кабар алышканы менен окуянын андан ары кандай өнүгүп жатканы тууралуу али кабарсыз. Компетенттүү комиссиялардын макулдашылган көз карашын күтүп жатышты. Авианосецтин территориясында авиаканатты кошо эч ким өз ордунан жылбасын деген катуу режим киргизилди. Эч ким эч кандай шултоо менен кемеден алыс кетүүгө акысы жок. Башка эч кандай кеме конвенцияга 50 км аралыктан жакын келүүсүнө уруксат жок. Бул аймактан учуп өтчү самолеттордо авианосец турган жайдан 300 км алыс өткүдөй болуп курс өзгөртүүлөрү милдет. Ошентип жүрүп жаткан жалпы чогулуш токтоду да, ар бир комиссия Демиург программасында орток жетекчи болушкан өз башчылар менен илим билбеген Токой Төш планетасынан 1-2 жана 2-1 паритет космонавттар жиберген кабарды талкуулоого киришти. Астрономиялык кыял жеткис алыстан келген сөздөр мындай эле. Уккула. Биз жерге трансгалактикалык кабар берип жатабыз. Жерге түшүнүксүз аттарды түшүндүрүп бериш мүмкүн эмес, бирок жалпы окшоштуктар да бар. Булар адам сыяктуу, кадимки эле биздей кишилер экен. Дүйнөлүк эволюцияга ура. Эволюция бул жайда да гоминиддин моделин универсалдык принципте иштеп чыгыптыр. Булар бөтөн планеталык гоминиддердин эң сонун тиби. Иреңдери тору, көгүш чач, күлгүн көгүш жана жашыл көз, түктүү ак каш келет экен. Алгач биз буларды биздин орбиталык станцияга келип жабышып, абадай тунук скафандрчан тургандарын көргөнбүз. Бизди жаңсап чакырып күлө карап турушкан. Ошентип биз бир цивилизациядан экинчисине аттандык. Толготмо учаар аппарат жөнөп берди. Ылдамдыгы жарыктын ылдамдыгына тең болсо да, ичинен билинбеди. Ошентип биз мезгилдердин агымын жиреп, ааламдын бир түпкүрүнө кеттик. Эң биринчи биз көңүл бурган жана бизге күтүүсүз жеңилдик берген нерсе салмаксыздык абалдын жоктугу болду. Буга кантип жетишкендиктерин биз али биле элекпиз. Орус менен англис сөздөрүн аралаштырып бизге "Welcome биздин жылдыз" дешти.
белгилүү өлчөмдө астейдилдик кылсак ой санаа аркылуу пикир алмашууга болоорун түшүндүк. Бул көгүлтүр чачтуу немелер 2 метрге жеткидей шыңга бойлуу келет экен. Кораблдегилер эркек аял болуп 5-өө. Аял киши боюнун узундугу менен эмес, таза аялдык турпаты жана иреңинин ак жуумалыраактыгы менен айырмаланат. Көгүлтүр чачтуу токой төштүктөрдүн баары эле биздин түндүк араптарга окшоп кара тору келишет экен. Алгачкы мүнөттөн баштап биз аларга ишенип, коопсузданбай калдык. Үчөө учаар аппараттын учкучтары бир эркек менен алик аял жердин тилдерин билген тилмештер болуп чыкты. Ал экөө болуп космостон радио аркылуу кармоо жолу менен англис жана орус сөздөрүн топтоп, жер сөздүгүн түзүптүр. Биз жолуккан учурда ал экөө 2,5 миң сөз жана терминдердин маанисин изилдеп үйрөнүп алышкан экен. Биздин байланышта ушул лингвистикалык сарамжалынын тегерегинде жүрдү. Булардын тилин биз албетте билбейт экенбиз, бирок сүйлөө кырааты испан тилинин кыраатына окшоп кетет. Паритеттен учуп чыкканыбызга 11 саат өткөндөн кийин биз күн системасынын чегинен чыктык. Биздин жылдыздар системасынан башка системага өтүү эчтеме менен өзгөчөлөнгөн жок. Ааламдын материясы бардык жайда бирдей, бирок улам тереңдеген сайын алдыбыздагы курс багытын кызгылт алоо каптай берди. Кыязы ошол учурда бөтөн системанын жылдыздарынын ордун алган абалы ошондой окшоду. Алиги кызгылт алоо бүт ааламды каптап жайыла берди. Ал ортодо жолду катар биз бир нече планеталарды жандап өттүк. Алардын бир бети жарык, бир бети караңгы турду. Көз жеткен алыстан сандаган күндөр жана айлар каалгып калып жатты.